Өнүккөн өлкөнүн эли саякатчы, жакыр өлкөнүн эли саясатчы деген накыл кеп, учурда биздин элге куп жарашып турат. Билгенибиз, билбегенибизде саясаттан сүйлөсөк, жазсак, түз эле Ташкенттен тартып калдык. Facebook, Instagram, TikTokто эки тарап болуп бөлүнүп алып, чабышып, бири-бирин сөккөн, жамандаган, чукуган постторго толуп кетти. Өзгөчө саясаттан кеп салгандар социалдык тармакта гана жаакташпай, жолугуп алып мушташканга чейин өтүштү. Кеп кече жакында жүз берген мекенчилдер менен дакансалардын абийири төгүлгөн тиреши туурасында сөз болуп жатат. Бул фанаттар ичара таарыныштарын коомго алып чыгып, кимдир бирөө үчүн кызмат кылганын милдет кылып, акча өндүрөбүз деген максаттары ишке ашпай, ордуларын темир тордун артынан табышты. Өздөрүн мекенчилдер деп атап алгандардын жоосунсуз кылыгынан соң президент Садыр Жапаров да жөн карап тура албай комментарий берүүгө аргасыз болду. Өлкө башчысы шантаж кылып коррупцияга аралашса, мекенчил эмес ким болсо да жоопко тартыларын эскертти. Шантаж демекчи, камалгандардын ичинен Марипов дегени, болгондо да президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевден алгач өкүл ата коем деп $13 000 алып, аны жеп ичип бүткөндөн кийин кайрадан акча бер деп коркутуп жүргөнү ачыкка чыкты. Коомчулук кандай болгон күндө да президентти жандаган таасирдүү адамга азуу салган Мариповдун камалышында бир кеп бар деп күмөндөнүп турушат. Каныбек Туманбаевди коркутуп, акча талап кылыш үчүн айныксыз компромат же фактылар болушу керек. Азамат Мариповда эки гана жол бар. Шантаж үчүн татыктуу жазасын алат, же өзү чатакташып жаткан таасирдүү чиновниктерге карата колунда бар фактыларды коомго чыгарат. Мекенчилдердин акчага байланышкан чырынын аягы кайсы нукка бурулат? Кесиптешим Нурзада Сыдыкова көз салууда. Мекенчилмин деген нерсе бул жүрөктө жашаш керек да. Мекенчилерди ким сындыра алат? Мекенчилерди сындыра алат. Өздөрүн мекенчилбиз деп атап алып, эл арасында өз билгендерин жасап жүргөн Алты Жаран Бишкек шаардык милициясы тарабынан кармалганы көпчүлүккө маалым. 6 апрель күнү алардын бөгөт чарасы Ленин райондук сотунда каралды. Шектүүлөр Руслан Самудин уулу, Азамат Марипов, Эрклан Тагаев, Мирлан Стамов, Элимбек Исраилов жана Нурак Акимов 2 айга камакка алынганы кабарланды. Тагыраак айтканда, сот аларды Бишкектин тергөө абагында 8 июнга чейин кармоо чечимин чыгарды. Алты Жаранга тең кылмыш жаза кодексинин бейбаштык жана эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренелери менен айып коюлган. Бишкек милициясы аларды келип түшкөн арыздын негизинде кармаган. Анда айтылгандай, 6 апрелде тамактануучу жайлардын биринде бир топ адамдар арыздануучунун денесине залал келтирип, узак убакыт бою мыйзамсыз кармашканын билдирген. Учурда тергөө амалдары уланууда. Жогоруда кылмышты жасоого шектелип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык жарандар Бишкек шаар ички иштер башкы башкармалынын убактылуу кармоочу жайга киргизилишкен. Кылмыш иликтөө уланууда. Салам алейкум. Кандай Эрклан брат? Балдар менен сүйлөштүңбү? Ооба. Маалым болгондой, апта ичинде социалдык тармактарда өздөрүн мекенчил жана дакансабыз деп атап алган айрым жарандар арасында WhatsApp тиркемеси аркылуу жазышканы жана аудиосу жарыяланды. Анда алар президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинен акча өндүрүү максатталганын көрүүгө болот. Жакшылап давка кылсак соодалашып баштайт. Дайыр шакалдан чыкпайт. Каныбектен алыш керек. Айтабыз ушу менен эркекче бүттү деп. Эмнеге алар иштеп жыргаш керек? Биз жүрөбүз, иши жок. Сен гарантия бересиңби? Акча бербей арыз жазып койсом эмне кылабыз? Ал арада дагы бир тарабы Бишкектеги чайханалардын бирине чакырылып, алар отурган бөлмөдөн жашыруун үн жаздыруучу аппараты жана видео камера табылганын жарыялашты. Ага президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин колу бар деп айыптап чыгышкан. Бири мекенчил, бири даканса болуп, эки жаатка бөлүнүп, социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткандардын жагдайы боюнча мамлекет башчысы да үн катпай койгон жок. Президент акыркы убактарда өздөрүн мекенчилбиз деп атап алган аферист шантажчылар пайда болгонун айтып, коррупцияга аралашса мекенчил эмес ким болсо да жоопко тартыларын эскертти. Эгер кимде ким мыйзамсыз иштерге барса, бирөөдөн шантаж кылып акча дооласа, коррупцияга аралашса, мекенчил эмес, ким болсо да жоопко тартылат. Мекенчил болсоң, чын жүрөктөн мекенчил бол, мамлекет үчүн мекенчил бол. Мен мекенчилмин деп бирөөгө милдет кылба. Чыныгы мекенчилдер кыйкырбай эле, милдет кылбай эле мекенчил болуп жүрүшөт. Алардын баарын билем, тааныйм, бийик баалайм. Шантажчылар мурдатан эле президентке жамандап кызматтан алдырабыз деп шантаж кылып, акча алып жүрүшкөнүн билип, эки тарапты тең чакырып эскерткенмин.
Мамлекеттик кызматкерлердин кимиси кандай иштеп жатканы мага да көрүнүп турат. Мурдакы заман жок. Бирөө мамлекеттин акчасын бир тыйын урдай албайт. Мейли мурда ким болбосун, кайсы партия менен шайлоого барбасын бөлбөймүн. Азыр күчтүү кадрлар жетишпей жатат. Сынчылар көп. Колдорунан иш келбейт. Алардын баарын көрдүм. Буга чейин бейбаштыкка шектелип кармалгандардын бири Азамат Марипов, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев ага чагымчыл аракеттерди көргөнүн, анын адамдары ашканага тыңшоочу аппаратты койгонун айтып, видео кайрылуу жасаган. Каныбек Туманбаевдин дайыма жанында жүргөн коргоочусу мекенчил мырзалардын чогула турган кабинкага жашыруун камера жана жучок коюп жаткан учуру. Булар бул жол менен канча адамды подстава кылышкан. Чайханада орун алган чуулгандуу окуя тууралуу 9 апрелде президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев мындай айыптоого жооп берди. Ал өзүн мекенчилдердин башчысы катары тааныштырган Азамат Марипов андан үйлөнүү тоюн өткөрүү үчүн $13,000 сурап өкүл ата болууну сунуштаганын, ага өз жанынан акча бергенин айткан. Кийин ал аны шантаж кылууга өтүп, жаманатты кылам деп коркута баштаганын түшүндүргөн. Мындан улам президент Садыр Жапаровго айтып, жолугушканын билдирген. Президент сураганда Марипов $13,000 жумушсуз отурган агасы Кудрет Тайчабаровдун карындашы Адинай Марипованын карызын жапканга жумшаганын билдирген. Кийинчерээк тез эле телефон чала берди, СМС жаза берди. Менин ишим көп, жооп бергенге убактым жок, жооп жаза албадым. Анан эле шантаж кылганга өттү. Бүгүн кабыл албасаң кеч болот. Эртең түз эфирге чыгып сени ишибайм деп. Ай эмне болду сага? Сураган жардамыңды бердим го. Башка акчам жок десем, ал акчаңды Адинай карындашым менен Кудрет агамдын карыздарын жап. Мага дагы акча керек болуп жатат деди. Жок, башка акча деп телефонду коюп койдум. Ошондон баштап өзү баш болуп, мекенчилмин деген башка балдар баары биригип мени социалдык тармактардан карала баштады. Мен президентке Азамат Марипов мени шантаж кылып атат деп кирип айттым. Президент Азамат Мариповду, бир тууган агасы Кудрет Тайчабаров, бир тууган карындашы Адинай Марипованы кошуп чакырып, мен болуп президентке кирдик. Ошондой эле тамактануучу жайлардын биринде жан сакчысы аралашкан окуя тууралууда жооп берип, ал чын эле анын жан сакчысы экенин, бирок ал жерде башка иштер менен жүргөнүн кошумчалаган. Ал эми шектүү катары кармалган Азамат Марипов сот жараяны учурунда президенттин алдына киргенин ырастап, Туманбаевдин шантаж катары баалаган билдирүүсүн жокко чыгарган. Жок, шантаж эч кандай болгон эмес. Эгерде шантаж болсо, өз убагында айтып чыкмак, эч кандай шантаж болгон эмес. Президент дагы комментарий берди. Силердин окуя боюнча. Анан эми мекенчилмин деп эле ушинтип ар кимден акча доолап, шантаж кылып өндүрө берген туура эмес. Өз күчү менен иштеш керек деп айтты да. Анан ал боюнча дагы пикириңиз кандай? Президент өз туура айткан. Мен эч кандай мыйзамды бузган эмесмин. Мен буга чейин соттолгон эмесмин. Мыйзамды сыйлаган жаран. Жогоруда айтылгандай, мынтип мекенчилмин деп төш каккандар коомго өзүнүн пайдасын эмес, көбүрөөк зыянын тийгизип жатат. Президенттин атын пайдаланып, көрүнгөн жерде шантаж кылып, элдин кыжырын кайнаткандар бийликти элге жаман көрсөтүүдө дешет. Мына акыркы учурда ошол эле тиги мекенчилмин деп. Бул мекенчилмин деген нерсе сөз менен эмес, анан лозунг түрүндө эмес. Бул мекенчилмин деген нерсе бул жүрөктө жашаш керек да. Жүрөктө жашаган болсо, ал ошол чынында эле мекенге күйүп бышкан инсан болуп эсептелет. Ал ошол мекенчилмин деп партиялардын атын жабынып, буга чейин биз ажообузга чуркап келгенбиз, анан биз коргоп колдоп келгенбиз, анан деп эле ошолордун аттарын пайдаланып, өздөрүнө кызмат, анас келгенсип, бүгүнкү күндөгү өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн акча сурагандар дагы болуп атпайбы? Бул нерсеге чекит коюш керек. Бул нерсе биздин коомчулуктагы жалпы биздин мекендештерибизди ренжитип койду. Буларга деген мыйзам чара көрүп, колдон келсе азыркы камалган 6 жигит ошол 2 айдын ичинде талим тарбия алып чыгабы чыкпайбы билбейм, бирок буларга мөөнөттү да узартып коюш керек да. Ошондо экинчи раз булар ажоонун атын сатып, булар мамлекеттик саясий иштерге так аралашпай тургандай кылып чекит коюш керек. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда бир канча күндөн бери өздөрүн мекенчилдер деп атап алгандардын кармалуусу коомдук талкууга түштү. Алар президенттин иш башкаруучусу жана президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысына карата бир топ сындарды келтиришкен. Ага карата президент комментарий берип, коррупцияга аралашкандар ким экенине карабай жоопко тартылаарын эскерткен. Нурзада Сыдыкова, Риет Абдылдаев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.